قال فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليها فقال هل بقي أحد من والديك Anas radhiyallahu anhudan riwayat kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına bir kişi geldi dagın, men cihatqa çıgууну kaalayım dedi. Azırkınday Siriya cihat emas. O Siriyadagi cihat emas o. O Siriyadagi musulmanдар мен musulmandardын ортосундагы салгылашуу гана. Ого барып өлтүргөнү деле, өлгөнү деле дозокко кириши мүмкүн. Себеп мусулман мен мусулманды өлтүрүштүк мүмкүн эмес. Ол жихат эмес. Жихат качан болот? Жихат эгер биздин мамлекетке кайсы бир инсандар бастырып келген болсо, ошондо гана болот. Ошондо гана ар бир эркек ага чыгыш керек. А бирок бул жерде башка бир мамлекетке барыштык, ал жихат болуп эсептелет. Эми бир киши бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мезгилинде эмне болгон? Ал мезгилде мусулмандарды көбөйтүрүштүк үчүн мусулмандар күрөшүшкөн. Ошол мезгилде жихат фарз болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына бир киши келди дагы, мен ошол жихатка чыгууну каалайм деди. Бул жихат өтө чоң сооп болот да. Бирок бул жихат эмес, айтып коеюн. Жана дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал кишиге айтты: "Хал мин валидайк, хал бақи ахад мин валидайк." Сен ата-энеңден бирөөсү барбы деди. Ата-энеңдин бирөөсү. Жанагы киши карасаңыздар, жанагы киши мен жихатка чыгам, бирок жихатка чыга албайм десе, ата-энеңдин бирөөсү барбы деген суроону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кала умми, кала фаттакиллах фиха, фа иза фаалта залик, фа анта хажун ва му'там ва мужахидун, фа иза даатка уммука фаттакиллах ва барриха. Жана да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жанагы киши менин энем бар деди. Энем тирүү деди. Жанагы жерде Пайгамбарыбыз айтты, ошол энеңе барып кызмат кылгын. Эгер энеңе барып кызмат кылсаң, сен жихаттын, хажы кылганын, умранын сообун аласың деди иншалла. Жана дагы бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кайсы бир инсан эртең менен турду мисалы, эртең менен туруп, ата-энесинин комнатасына бир кирип туруп, ошол атам тыныч жатып экен деп бир кабар алып коеюн деп бир кирген болсо, ага кабыл болгон жихаттын, кабыл болгон хаждын сообун берет дейт. Кээ бир инсандар бар, хажга барышы мүмкүн, бирок рия эл көрсүн үчүн барган болсо, ал хажы кабыл болбой калышы мүмкүн. А бирок бул жерде Пайгамбарыбыз айтты, энесине бир эле жылмаюу жүз менен карап койгон болсоңуз, анда кабыл болгон ажынын сообун берет деди Аллах Таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Жана жерде бир сахаба турду дагы, "Я Расулаллах, я Аллахтын элчиси, эгер күндө 1000 жолу карасачы деди, 100 жолу карасачы деди." Анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, "Аллаху акбар ва атяб." Аллах Таала мындан дагы соопту кененирээк берүүчү. 100 жолу карасаңыз, 100 жолу кабыл болгон хажынын сообун ала берет экен иншалла. Кыяматка барабыз, барсак, не хажы деп амал дептерибизди жазып турган болсо жакшы эмеспи? Өзүбүз барган болсок да. Энебизге бир 100 менен караштык, бул кабыл болгон ажынын сообуна барабар.